Ассалаумалейкум, урматтуу туугандар. Менин аты жөнүм Камышаков Мухаммед. KG недвижимостьтин Новосибирск шаарындагы филиалында иш алып барам. Бүгүн агабыз Түгөлбай Кудай буйрса сделкасын өткөзүп атат. Бардык маалыматтарды жана видео обзор боюнча сиздер менен бөлүшөбүз. Чоң рахмат. Какая работа? Ассалаумалейкум, урматтуу туугандар. Бүгүн Түгөлбай агабыздын сделкасы аянага чыкты. Чындыгын айтканда кыйынчылык күндөр болду, бактылуу мүнөттөр да болду. Биз KG недвижимость жалпы жамааты менен Түгөлбай агабызды куттуктайбыз. Үй бүлөңүз менен ошол кат болсоңуз берекелүү болсун. Кыйынчылыктар болду, бирок ыстыгы да суугу болду дегендей. Ошол сезимдер азыркы учурда кандай болуп атат, кандай кыйынчылыктарды көрдүңүз? Мындайча айтканда канча айдын ичинде алдыңыз, ошолор боюнча кичине маалымат берип кетсеңиз, биздин мекендештер көбү только жакшы жакты айтасыңар, жаман жагы болбойт дейт. Жаман жагы да болот, туугандар. Бирөө сүрдөнөт, бирөө уялат, бирөө айткысы келбейт. Ошон үчүн биз айтабыз дайыма эле. Болгон жумушту болгондой эле айтып бериңиздер деп. Эми не дейсем, кыйынчылыктар болду. Кыйынчылыктар болбосо жашоонун да кызыгы жок болот. Ийгиликке жетишпей. Эми канча десем, бир 2 ай, 3 айдай болуп кетти, убакыт өтүп кетти. Документтин бүтүшү кыйыныраак болуп. Эми насип кылган экен, бүгүн бүттү документ. Өзүбүзгө насип кылсын. Эми мына силерге дагы рахмат чоң. Ар дайым ушундай элдин керегине жарай турган адамдардан болуп жүрө эле. Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн. Ошо рахмат. Главное, бизден ыраазы болсоңуз болду. Эми ыраазыбыз. Урматтуу туугандар, чындыгын айтканда карасаңыздар, мекендештер ачыгын айттыңыздар десек да, сирону айтпайт да. Ооба, кечегинде биздин сделкабыз болду. Болуш керек эле 2 күн эртерээк. Бирок болбой калып, 1-2 себептер менен. Ал себептерге ооба бардыгыбыз эле биз жактан да кичине катаачылык болду. Бирок ошондой болсо да биз жумушту башынан баштагандан кийин аягына чейин чыкканга чейин дал ошол мекендештердин артынан чуркап жардам беришебиз. Ошондуктан эгерде сиздердин да ниет максаттарыңыздар болгон болсо, биз дайыма сиздердин кызматыңыздардабыз. Түгөлбай агабыздын кызы Сазаймышык болду, жана Орозбай байке Сазаймышык болуп, азыркы учурда 2 бөлмөнүн Новосибирск шаарынын Зорге көчөсүндө жайгашкан даректе 2 бөлмөлүү батирге ээ болду. Мындайча айтканда сиздер дагы куттуктап кетсеңиздер болот. Агабыздын чындыгын айтканда кубанычы азыр батпай турат. Анан 1-2 сөздөрдү берип кетели. Орозбай байке Сазаймышык болду. Сазаймышыктын милдети кандай жана кандай коркунучтары бар? Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Туугандар, ушундай толкунучтуу ушундай күндөр болду бүгүн. Эми бири-бирибизге жардам жасасак эң туура болот го деп эсептейм. Ошондуктан бири-бириңизге карыяр карабастан бирөө киши бир муктаж болуп турган болсо бир жардамыңызды көрсөтүп койсоңуздар, ошо дагы эң сан жетпес сооптордон эсептелет. Ошондуктан ошол колубуздан келишинче мына Мухаммед экөөбүз дагы жакшы кызматтарды жасайт экен. Алла разы болсун. Ошо бизге колубуздан келишинче как заемщик любой маалда, любой случайда ошо жардамга даярбыз деген ниетте турабыз. Алла разы болсун. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Орозбай, рахмат сага дагы, кызым экөөңө. Алла разы болсун силерден. Силер бар экенсиңер, үйлүү болуп атам мен дагы.
Сазоймуш болуудан коркподуңуздарбы? Эч бир коркунуч жок эң баалы. Жок, алхамдулилlah бул Россияда жүрүп, Россияда кандай десем, бул дүйнө келет да. Мына Россиянын арасында, Россияда ушундай кызмат кылып жүргөндө мен билбейм, коркунучту мен сезген деле жокмун, эметкен жокмун мен. Бирок гана бир Алладан болот. Биз эртең болот десек, бүгүн болуп калат. Эртең десек, анан эрте болот, кеч болот. Бар жок ошо Алладан болот. Чоң рахмат сиздерге да. Сазоймуш болуп ушинтип ишениş артканыңыздарга мен өтө терең ыраазычылык билдирем сиздерге да. Ошол туугандар, ошентип биздин сделкабыз аяктады. Эми чындыгында официальный түрдө Түгөл Байкени куттуктасак болот. Үйүңүздөр куттуу болсун, ак босогоңуздар берекелүү болсун. Ал ошол тойдо үйүңүздөрдө той топурлар өткөзүп, бактылуу жашаңыздар. Рахмат. Болду. Чоң рахмат. Кеттик анда. Алла разы болсун. Ушунча болгон окуяны өзүңүз айтып койсоңуз. Кандай кыйынчылыктар, сделкага алышка бардык. Ал болбоду, бул болду деп сиз ошо айтып таштай бересиз. Сен айтып башында үйрөнүп калган. Жок, мен айттым болгон окуяны айтып койгон.